Амансыздар, урматтуу Супер ТВнын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, аты-жөнүм Кадимбек Даняров. Жалпыңыздарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жылга аз гана күндөр калды. Менде бир дос бар, берүүсүн жалпыңызга тартуулайбыз. Студиябыздын коноктору, кудулдарыбыз, сатирик агаларыбыз коомубузда болуп жаткан ар кандай көйгөйлөрдү, окуяларды чымчып тамашага салып, коомчулукка жеткирген Тынар Курбаналиев жана Рысбек Жантөреев. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыздар, жакшысызбы? Жаңы жылыңар менен келаткан. Жаңы жылыңыздар менен. Менде бир дос бар деп атпайсың. Адамда 1000 дос бар. Бирок ошонун арасынан бирөө эле дос бар да. Сизде деле ошондой да. Дос көп, бирок арасынан бирөө эле болот. Сен кулп мүнөзүңү, башкаңы бүт баарын билген, ошол сени ишенген, ошол бир эле дос болот да. Экөөңүздөр демек чындап дос болгон инсандар экенсиздер анда. Рысбек менден улуу. Рысбек менден 3 жаш улуу. Рысбек мен бир тууган агам бар эле, былтыр каза болуп калды. Кубаныч деген ошол Кубаныч агам менен экөө көңүлү жакын болчу. Рысбек ушул студент өзүнүн эмесинде да айтып берет. Кантип барып калганын, кантип аралашып калганын өзү айтып берет. Мен ошол агам менен жүргөндө Рысбек Жантөреев концерттерди алып барчу болуп, анда жашмын да мен. Бул студент болуп, анан кечелерди алып барганда мынтип анан Рысбектин кирген чыккандарын карап, мындай деп мындай башкача болуп чыкты. Анан Рысбек ошол кезде эле Жалал Абадта Рысбек Жантөреев болчу. Концертин алып баруучусу Рысбек Жантөреев. Бул 94-93 жылдары, менимче 93-94 жылдары. Ошол кезде 91-92 жылдары экен. 91-92 жылдары ошол кезде эле Рысбек Жантөреев болчу. Ал кезде мен мектепте окучумун. Кечелер болот эле, концерттер болот эле. Мен бир тууган байкам ошол Жалал Абад театр болуп калды. Ал кезде Дом культура болчу. Ошол жерде иштечи. Рысбек техникумда окуйт экен, ошол жерге практикага барып, анан ошол жерден байкемдер менен таанышып калып, куудулдук өнөр ошондо эле билинип, алып баруучулук жөндөмдүү концертте. Мындайча айтсам, ал кезде Рысбек Жантөреевди жанынан көрүш биз үчүн сыймап калчу. Барыңар жаңы жылга белек алгыңар келет. Бизге белек берип, кубандырган жагат. 31 декабрга чейин гана Сайма ар бир абонентине 6 ай бою акысыз интернет менен телевидение тартуулайт. Дароо азыр 0708 909 000 номери боюнча Саймага чалгыла. Болгону 2 ай төлөп, жайга чейин ырахаттангыла. Саймага туташып, көңүлүңөрдү көтөргүлө. Анан кийин агам кийин үй бүлө эле мындан улуу да, ал көп гастролго чыгарчу эмес, шаарда концерт алып барып калчу. Кийин экөөбүз тааныш болуп калып, ошондон экөөбүз таанышып, көңүлүбүз жакын болуп, Рысбектин алгачкы концерттерине мен алып баруучу болуп, экөөбүз Базар Коргон, Нокен, Негеле ошо түштүктө Жалал Абад областынын райондорун экөөбүз чогуу кыдырчубуз. Рысбек ошондон бери доспуз. Анакей ага досум десем болот да. Тынар ошо 3 жаш эле кичүү. Ортодогу интервалды алып койгонбуз Тынар менен. Жанагы ак көңүл да, ак көңүл. Баягы дос десең жакшы да, любой жерде жүрө бересиң да көз. Анан бул акем, анан неме десең анда алысыраак болуп, интервал болуп. Мындай болуп калат экен да, дос десең мындай тең мындай эмерээк болот экен да. Эгер муну аке дей турганда чото көп нерсеге жумшагдай да, биз жака жумшагдай. Анан кийин барып келе алып келе калгачы. Бул бир эле мен менен эмес. Чоң Абдулда, Күмөндөр байке, Рахман агайлар менен деле дос. Мындай ак көңүл да, ичинде кири жок, ошо барып эле тең туштай сүйлөшүп эле кадимкидей немете берет. Анан бул жок болуп калса биз зеригет элек да. Ошондой жагы бар ошончо. Анан Рысбек экөөбүз ошондо иштеп жүрдүк. Иштеп жүргөндөн кийин анан кийин Бешилик театр ачылып, мен Бешилик театрына бардым. Барсам ушул Талант Анарбаев, Санжар, Сагынер Орозов деген рахмат өтүп кетти. Ушулар иштеп жүрүптүр да. Анан мен барып кошулуп иштешип калдым. Мен баргандан Кубаныч Миталиев кетти. Мен айтып жүрөм го тамашалап жана. Кубаныч Миталиев өзү мен кийип кылып бир чай коюп беришим керек. Ошол концертте күнү ичип алып кетип калып, ордуна мен чыгып калам депчи. Жолукканда да тамашалап калам. Анан ошол жерде иштеп жүрөм. Балдар менен мамиле жакшы эле. Бирок сахнада мындай кооша албайм да, мындай Бириге албайм алар менен. Бириге албайм. Рахман аке жазып берет сатираны.
ошол эле нерсе боюнча эле ойнолуп калат. Мынтип ойносок болот эле, антип ойносок болот эле деген ички мындай немелерим болот да, импровизация бар да. Импровизация бар. Импровизация кылайын десең, кээ бир адам импровизацияга мүмкүнчүлүгү жок. Мен ушул жерден кесе эле айтам, балким досторум көрсө таарынгандар, таарымаган таарымайттыр. Кээ бир досторубузда импровизация деген бир аз слабый болчу. Мен 5-жылга чейин Ырысбек экөөбүз ойноп жүргөнбүз сатира. Бул экөөбүз кенен мен калп айтпайм, мына Ырысбектер экөөбүзчө. Экөөбүзгө бир эле ырчы болсо болот болчу. Экөөбүз кийим алмаштырып чыгып турганга. Экөөбүз эле концерт коюп коет болчу, 2 саат. Мына экөөбүз, мына көз турат. Анан кийин Рахман агага айттым, Рахман ага ушул базар коргондо Ырысбек Жантареев деген бар. Ушул жигитти алып келбейсизби? Ушул жигит келсе аябай жакшы болот эле. Деп анан неметип жүрдүм, анан бир күнү анан эртең турсам эле жок Рахман аке. Анан шепканасым Жалалатка кетти. Анан Жалалатка келип, ошол Жулай жана Ырысбек айткан, мен айткан жана мен бир тууган майкеме келип, "Кубаныч, Ырысбек деген бала бар экен го" деген экен. Рахман аке, мен да ушуну сизге айтайын деп жүрдүм беле. Ырысбек деген бала бар базар коргондо. Ушуну алың эле. Анан экөө базар коргонго барса, бул тамек чыгып турган, тамек чыгып жүргөн. Тамек агротто тамек келгиси келди ага. Улантыш. Мен тамеки жылып атам адаттагыдай. Алмалда доход жок эле, болгону тамеки, анан дыйканчылык менен жашачубуз да биздин айыл. Анан тамеки үзүп атсам, Рахман аке келип калды, Дөөлөт экен эстип алыптыр, экөө барып калды. Анан ошол айтып калды, "Эме 5-жылык деген тоо ачып аттым эле. Анан өзүң эле тааныган эле балдар, иштешип кетесиң." Анан мен айттым, неме тамекилер бар, дыйканчылык бар. Эмне кыламын дедиңиз да? Семья бар эле, эмне кылам десем, "Боюм, семьяга жетишесине элүүгө чыкканда деле" деген да. Мындай күлгүзүп айткан да. Анан жүрөккө баары сахна деп турат да. Мен калдым го дегем, ошо тамекинин ичинде эле калып кеттим го дегем. Ошо Рахман аке эртең өзгөнгө өт деди. Анан болуптур деп, баягы тамекини тыштап коюп эле, анан өзгөнгө келдим да. Келсем, Тынар бар экен, мен тааныган, Санжар бар экен, талантты деле таанычым мурда, талант бар экен, бүт эле өзүбүздүкүлөр экен. Анан хахатеп, ошо жерде күлүп жайнап баштаганбыз, Бул айткандай, бул күздө тамекисин жыйнап бүтөт. Ага чейин мен айылдам да. Айылда мен дагы мал келип жайлоодон келе даанымын, чөп чар даанымын баарын даярдап койгон, экөөбүз жолугуп андан ары кетчүбүз да. Анан ошентип жүрүп кийин Ырысбек барды. 5-жылыкка барганы Ырысбектин пенеден жашырган менен Алладан жашыра албайсың. Ырысбектин 5-жылыкка барышы мен үчүн аябай сахнага чоң неме түздү, шарт түзүп берди. Ырысбек баргандан кийин сатирлардын, мен 5-жылыкта көрсөңөр, көпчүлүгү 5-жылыкта ойногон сатирлардын көпчүлүгү мен Ырысбек менен ойногом, партнер болуп. Себеби бул жакшы партнер, ойногонго да жеңил, жана мен айткандай, ар кандай импровизацияны алып кете бере турган ушундай неме. Башкалар менен иштешүү жеңил эле сизге? Балким Ырысбекке келгенге чейинчи? Жок, Ырысбекте жеңил эмес болчу. Ырысбекте эмес. Ар менен иштегенде кыйналып белеңиз? Сүйлөшүш керек. Экөөбүз тамашалап күлөрчүбүз. 5 жылык биз келгенге, биз барганга чейин, Ырысбек келгенге чейин мындай эл тааныбай мынтип эле турганда, анан кийин бишке келип концерт коюп, кийин анан таанып, анан экөөбүз тамашалап күлүп калат эле. Калган оштук балдар да, талант, сагынакелер бүт оштук жигиттер анан. Жалааттар келмейинче оштуктар 5 жылыкты көтөрө албай турган экен, биз келип көтөрүп да тамашалап күлүп калчубуз экөөбүз. Тынар менен жеңил болчубуз, биз Тынарды көзү менен эле билип койчубуз да. Баягы мурда концерт коюп койгонбуз жакшы болгон экен, эсим жок. Биз независимый болчук да, каалаганыбызды сүйлөп, бирок эл күлөрчү. Элди күлгүзчү элек да. Анан соон кылып элдерди күлгүзүп, анан 5 жылыкка барганыбыз жакшы болду да, даяр. Эми 5 жылыкта Рахман аке бар да. Бирок 5-жылык программасы биздикине караганда более грамотныйраак, ашыкча сүйлөгүң келбей, коркуп сүйлөйсүң да. Бул чоң публикага ылайыкташкан программа да. Анан ичара атаандаш бар беле ошондо? Билбейм, Тынар экөөбүздө жок. Менде жок да, мен мисалы үчүн баары өсүп кете берсе экен. Жана Тынар айтып атпайбы, башка балдар менен ойной албайм. Себеби импровизатор болуш керек да. Мисалы үчүн Тынар бирдемени айтыш үчүн мага подача берет. Мен кайрага подача берип, топ ойногондой эле, бири-бирибизге топ берип, анан кээ бир балдар ойноп атканда, мындай жер жок эле го деп, анан наоборот буну вообще неме кылып берет да, адаштырып берет да, ошондой жери бар да, ошон үчүн. Баягы театрда көргөнбүз экөөбүз. Жалалатта театр жаңы ачылып, мен да иштеп калдым. Театрда чоң немелер эткен да.
Театр адамды жакшы тарбиялайт да. Жакшы тарбиялайт. Образ деген нерсеге көндүрөт. Образ, схема жаман көп бул. Баягы элдер мынтип чыкса эле деп көрө берет да. Ошол жерин гана көрөт да. Ага чейинкиден көрбөй калат да. Ошо театр жакшы болот экен. Бүт даярдайт. Азыр Рахман агай жөнүндө сөз болуп калды го. Жакында эле агайдын эскерүү концертин өткөрдүңүздөр да. Анан ошол учурда бир Рысбек Жабировдун бир сиздерге кайрылган видеосу чыкты го, тарады го. Аны көрсөңүздөр керек. Алгач ошол видеону көрөлү, андан соң маектеп аталы. Рахман ака айтты эле, Рахман ака жабып эле, анан кийин мындай мен муну ушинтип ойногонмун деп оппозиционный бир сөздөр сүйлөгөн. Мен билесизби? Чыгармай менен салам. Чын айтам. Ушул нерсени эстетип коеюн. Өзүңөрдүн регламентиңерден чыкпагыла тургун. Эми Каныбек бул мындай. Муну буга чейин журналисттер менден сурап эмне кылышты да. Бизде Кыргызстанда бир ушундай болуп калды. Бир нерсенин чоо жайын билбей туруп, так маалымат албай туруп, кокой мына бийлик буларга кысым баштадыбы, же болбосо оппозиция сатылып кеттиби деген ушундай нерселер менен баштайт го, баягы көз шаар. Бул жерде эч нерсе деле жок. Бул жерде болгон Рысбек Жабиров балдардын баары чогуу турабыз. Ал жерде зашлуу народныйлар турат. Ал жерде жана арабызда жүргөн жаш балдарга айтып атты. Бүгүн Рахман агайдын эскерүү кечеси. Ошол Рахман агайдын жазган сатираларын, ошонун тамсилдерин окуп, ошолорду эле ойногула. Анан мен оппозиция элемде бирөөң оппозицияны ойлоп, мен бийликчилер онун ошондой эркектен неме кылбай, жөн гана ушул нерсени гана ойногула. Жана жаш балдар анан укпай аяка билим жыгаса келсеңер, ама салам билесиңер деп мындай тамаша тил менен айткан сөзүн эми албан наракта музыка болду да, анамда кылганда деп сүйлөткөн сөзүн ошондой кылып аябай бир шантаж кылып бир чоң резонанс жаратты деп жөн укуш болуп турат. Жок, ал жерде ошол гана сөз болгон. Биздин кодулдарды айнанан ушу бийлик тыйып кое албаган Рысбек Жабиров тыйып койгон. Адамда логика деген болуш керек. Элестет, целый мамлекет башчылары тыя албаган кодулдарды ушу бир режиссер же бир актер же бир музыкант келип тыйып кое албайт да. Ал ошондой эле кабыл алса болот аны. Ал ошол концерттин режиссеру болчу. Ал ошентип айтты, ушундай кылгыла. Бүгүн чоң гана эскерүүгө кылалы. Саясат кылып, бириң бийликти мактап, бириң саясат эмес, оппозицияны мактабай эле, жөн ушундай кылалы деген эле ой менен айтып аткан. Аны башкача кылып чыгарышты го. Катышуучулар да көп эле да. Ошолордун баары батсын. Сону кылып концерт коюп берели деп айткан. Ошол жерде баары ойносун, баары келди. Негизи кече агайдын эскерүү кечесин колдон келишинче чуркап өткөргөнгө аракет кылдык. Эми кандай өткөнүн аны концертке келип көргөн эл билет, эл баалайт. Бирок мен бир жерин андан бери Каныбекке жолугуп элекмин, Каныбекке бир жолуксам ушуну айтам деп эм. Мындай болуп калды да. Мен Рысбек менен сүйлөшө элекмин бул тууралуу. Кече 40 канча деди? 45 деди. 45 кодул деди. 45 кодул жүрүптүр да. Негизи мындай да. Бир жылы Манас ака өлгөндөн кийин Манас аканын эскерүү кечеси болуп, анан Рахман акелер келди. Биз немеде калдык. Түштүктө. Концертибиз бар да. Анан эскерүү кечеге келип, анан кийин кайра барып калыштырдан Жамбыл ака болуп барып калды. Жамбыл ака менен сүйлөшүп отурсак, Жамбыл ака ушинтип айтты да. Муну өзү эскерүү кечени, эскерүүнү от билген, тааныган адамдар катышуулар эскериш кылыш керек да деп калды. Анан эмнеге десем, мен кече Манастын эскерүү концертине барсам дейт, о Манас балдар тааныбайт дейт, ошол балдар эле жүрөт дейт, алар эскерет депчи. Ансыңар эле кече мисалы Рахман агайдын окуучу, Рахман агайдын шакирттери деп 45 адам жүрдү. Бул ичтиаддык эмес. Бул жөн гана концерттин бир эмеси, форматы өзү бузулуп кетпеш үчүн жанагындай болуп башын ортуп отурбай, Рысбек ачы жанагы минткеле деп майдалар түшүндүрүп отурбай, жөн гана 5 илик, 5 тапан анан чоң кодулдар менен өткөрүп коюш керек болчу. Себеби мен муну кызганбайм, эгер кимдир бирөөсү карама каршы ой болсо, айтсын, мен өтпөйм. Чыныгы Рахман агайдын окуучулары мына ушул 5 илик, 5 тапан, 5 айры, 5 авышка 5 кемпирлер, 5 айры бар, 5 айры жүрдү, 5 айры кийин өздөрүнчө тарап кетти, 5 авышка 5 кемпир болду. Аларды улам бири кел отуруп, кимиси такай иштегенди эле билбейт. Агай өзү деле билбей каларлардынчы. Туруктуу такай иштеген ушул 5 илик, 5 тапан.
мына ушул жигиттер Рахман агайдын чыныгы шакирттерибиз деп айтсак болот. А калгандары кийин келип Рахман агайдан сабак алып, сатирларын алып ойноп жүргөн балдар. Кече ошондой кылсак болот эле да. Мен эми концерт эмесине киришкен жокмун. Мен уюштуруу жагына колуман келсе жардам бердим. Ошол бешилик, беш тапан, анан Гүмөндөр байке, Абдулла байке, Гүелдөк байке, ошолар менен 2 саат концерт толук жетмек. Берки балдарга убакыт бөлөбүз деп отуруп, кече бешиликте эчтек ойногон жокпуз, сатир ойногон жокпуз. Беш тапанда да толук кандуу ойной алган жок. Абдулла байкелер, Гүмөндөр байкелер толук кандуу немесин өткөн жок, көрөз алган жок. Себеби убакыт чектеп калды. Баары чыксын деп отурчу. Алгачкы сахнага чыккан убагыңыздарда канча жашта элеңиздер? Мен ошо Дагыри таймектин ичинен чыккам да мен. Неме Манас Бердибеков деген агайым көмөр эле да. Анан бир таанышып калып, неме мен үйүм жанында клуб бар эле да. Артисттер көп келет эле. Анан 11-класста тамашалап бир тентек болосуң го. Классташтарды күлгүзүп койсом, бирөө барып айтып коюптур да немелерге. Рахман ага раматлыкчы, улуу бала болобу, киши болобу, кичинекей бөбөк болобу сүйлөшүп отура берчү. Ошентип бирөө менен сүйлөшүп отурса айтып коюшуптур да. Ана мен уялып жүрсөм, давай деп сахнага чыгарып жүргөн. Ошондо шоум кесилип калган да. Анан Манас аке неме болуп да бир-эки жүрүп калдык ошол жактарда. Анан мындай неме өзүң кызыгып аткан иш, анан тем более Кыргызстандагы чоң кудулдар келип, ой, молодец деп койсо, ошо менен кетесиң да нарчы. Сон болду, чөөл анан жактан тынар барып калат, анан сон уверенный концерт койчу элек да. Мен Ырысбектин кемчилдигин анан эме жерин, ашык жерин айтып берейин. Ырысбек мындай да. Ырысбектин кемчилдиги менден бетер макул дей берет. Мел дей берет. Өтө эле мындай элпек да. Мен антын айтып өзүм бир-эки жолу уруштум мындай. Бир-эки көп эле жолу урушуп да жүрдүм муну. Мунун ушундай бир жери өзүнүн баласы менен тең бара келип эле Ырысбек сигаретиңиз жокпу? Жок дейт го мисалы үчүн, алып келе койбойчу биз, мейли кандай сигарет деп кете берет да. Мисалы үчүн башка адам сени бирөө келип жашыңда бала ошончо жаткыра жашыңда кой дейсиң да турабы? Мисалы мен жаткыра эле чабам, мисалы. Жаткыра чаппайм го, менин коюм мисалы үчүн антпейм да. Анан ошол элпектиги жашоодо ошол немеси анан дагы бир кемчилдиги, эми элпектиги бул жашоодо жакшы нерсеси. Эң эле ушул мага ичим эметпеген жери, мага жакпаган жагы коркоктугу. Коркот да. Коркон эмнеден коркот? Ырысбек байкең менен момундай сүйлөшүп отургун, 1 саат сүйлөшүп отургун, сөз кайра издеп барасың мунучу. Ушундай да. Мындай отурганда төгүп коет биздин тил менен айткандачы. Ар кандай публикаң төгүп коет, алып коет, любой публикаң алып коет. Ошол нерсени сахнанын кырына келгенде лап жок кетти. Ойнобойсуң десең, ойноп кайт, мен бала тамаша боло берет деп ушундай. Мен дана экөөбүз айтып урушуп жүрдүм, ойнобойсуңбу? Бир жолу гастролдо жүрөбүз. Анан Талант Анарбаев деген досубуз бар. Буга жине тээ берди, өзү настроениясы жок. Мен билем да, бул менен кайсыл убакта тамашалаштыкчы. Адам байкайсың го мындай. Айлана чөйрө карап, адам мындай настроениясынын маанайына карап тамашалашасың да. Анан настроенияң жок турсаң, мен келип бирдеме десем, сен деле айтып кагып бересиң да. Анан буга мен талант эме койгон, настроениясы жок десем, жактан тийишип калды буга. Бирдеме эле айтып, марштанын ичинде кочкорду да. Оаста колонкалар жүктөлгөн мындай жерде ямака турат. Бир маалда Талант мындай жерде отурат, Ырысбек мындай жерде отурат, мен мындай жерде. Талантты үмүтүп койдум. Десем болбойт деп, бир маалда жини келип кетип, колонканы бул бирөөнү урбайт да. Столду уруп, өзүн уруп, мындай кыла берет жини келгенде. Колонканы чагап туруп, өзү мындай кылып туруп, Талантка кетип мындай кылды да. Бедиле Талант коркуп, үмүтүп берсе. Дурайын.
Fonogramma ушунча коркосуң, живой урсам өлүп калат. Oazda oturgan жерден жерге түшүп алып күлүп жүрөбүз. Талант өзү ыксып күлүп жүрөт. Деп отурам. Чында да койдум. Ушундай күлкүлүү жактары көп. Бир бошогондо да өзү айтып берер. Азыр бул жерде аны айтып бергенге бираз неметпей болсо керек. Аны мен гана ал образ менин эле элестетем да. Респектте торпогала качып кеткенде айтып бергенде мен өлүп калгам деп эле. Өзүңүз айтып бересиз же тыңдарга айтып жүрсүң берип. Сен жөнүндө айтса жакшы айтат го. Өзүң көп жерин кыптып коюп эле анан супсак болуп калат да. Анда сиз тыңдарга менен болгон мамилеңизди айтып бергиз. Сиз мен четин көрүп калгам да, туруп эле калгам. Жок, бул айта берсин. Кызыктуураак болот, айта берсин. Эмне жашата турган? Үйүндө мындай ал торпоктун свети необычный да мындай. Же күрөң эмес, же кызыл эмес. Үйдө бир торпок бар. Анан кезде жашпыз, анан торпокто бир жеңге алып барып аркандап коет да. Анан кечинде келгенде торпокко үйдөн жем берет, жана арбуздун кабыктарын берип коет. Малда эле акыл бар да, кечинде болгондо ошол жемди эстеп калып, журкайт үйгө карапчы. Анан бул жолдо баратып, анан торпокту алып келейин да, анан мурда сүдүрөсө болбой бермедичи, анан жолдо барса достору вино ичип атыптыр да. Анан бул иш эмес да. Анан кел анан буга 2 кружка ичирип коюшпур. 2 кружка ичкенден кийин анан өмүр ичпегенден кийин дала чакмактап калыптыр да. Анан барып казыкты suurганда эле торпок кетиптир үйдө кара. Негизи ал торпок үйгө чуркап келчи да, мен мына жүрүп калдым да. Казыкты suurганда эле торпок жөнөптүр. Тардайын ичип алган аны жетпейт. Торпалага алага чыгып. Ошо жендеңде жана виноносун көтөрүп кеттим. Ти бир көзүм ачсам дейт. Торпок жем жеп атып, казыкты кармап туруп. Міне, алмалда мас болып қалғандар үйге жетелеп апарышылар. Мен торпақ үйге алып келіп қойды деп жүрсем да. Торпақ үйге алып келіп қойды. Бір жылдар неме арақ көбейіп кетіп, елдің бары ішіп қалған да. Жашы деле чоң деле жолдан өтіп кетіп жатсаң эле келе қалып алып эле ошондой болуп кеткен кезинде да. Торпақ бар эле. Булар барат эле да. Мен үйүмө барат эле, апарат, неме машина менен бүт жүктөп алып комплект анан барганда какатып, күлүп иштей берет элек акырындап, кылдырып. Бага экөөңүздөр сахнага чыкканда мындай тийишкениңиздер да өзгөчө да. Бириңизге тийишкениңиздер, бириңиздерди мындай сындаганыңыздар, чымчып сүйлөгөнүңүздөр, анан сиздин дароо эле сахнага чыкканда эле Тынар Курбаналиевдин көзүнө айткан сатираларыңыз бар го? Илгери мүнөзү береличи. Илгери ошондой неме эле да. Таза башка неме жок. Сахнага ошо Тынарды чакырганда эле биринчи эле ошо сахнага жайдары болуп эле көзү чыкчу эле да. Көзү кыздар барбы дегендей. Алмалда проблема кыз эле болсо керек. Ошо кыздар күлсө, кошулгандан бетер сүйлөп ушундай нерсе да. Бул ошондой да. Таныдан бул сахнага чыкканда эле бакырай, аллай эле торпоктугунда эле көзү көрүнөт да. Лай өгүлөт. Анан мен эч жерин таппай жүрдүм. Бир күнү ди байкап отурсам, кулагы чоңдор Рысбектин. Анан Рысбек мен бул ысыкта жүдөй чачыңды меникине алдырып албайсың, кыска алдырып албайсың деп. Бар үйүм акылдара барып, кулак чачын алдырып эле, кулагы чоң адамдыкы делдей калды. Неме? Анан чыгып мен айттым, мен чыккандан анан мени көзгө Рысбек досум чыкканда эле муну кулагы көрүнөт дедим эле. Кыска чач менен кулак мом деп вап чакырылып жаткан. Неме? Жана Тынар айтты го, бешиликке келгенде жүдөп, тамекинин ичинен эле чыга калып анан мээрим кесип алган, анан чачты өсүп кеткен, анан Манас ака менен Рахман ака туруп тура эшин алды да. Анан бар чачын кыскартып келдим, балдап мындай эле кылып кыскартып кой дедилер. Анан барса эң кыска кылып койду. Плашатка мода экен да. Экеле улак калып калды. Анан келдик. Тынар экөөбүз келсек, Манас ака неме Рахман ака экөө туруптур. Анан мына эми сон мындай кичине жүдөбөй сон болуп калдым десе, Манас ака кулакты сал кыскартып койгула. Кулактан да кичине алдырып койгон. Кулактан да кичине алдырып койгонсун да деп коет. Бул экөөбүз эми турганда бир өзгөрүп аттык, себеби экөөбүз чогуу жашап жүрдүк да. Бир жака чыгып баратканда Эрсбек жүрбөйсүң, балан жака барып келели деп. Мен муну ээрчитип алчумун. Анан бул бир жака чыгып атса Секен, таташ жүрөбүз эшикке чыгып келели деп. Мен тигилерге угузуп айттым, мен жүрөбүз эшикке чыгып келебиз деп. Бул тигилердин элпектиги да, тигилер жүрөгүнө кетип калбасын да, көңүл албасын деген максатта. Неме таташ,
Жүрбәжмешке чыгып келели дейт анан. Багынан түшүндүк. Көп неме этти. Чоң жашаган учур кайсы учурда эле? Бешиликтин учурунда бу? Бешиликтин учурунда. Бешиликте концерт. Бешиликтен мурда экөө чоң иштешип жүрүп атпадымбы? Ошондо мунукуна жатып иштечим мында. Кийин бешиликте иштегенде баарыбыз эле бир 2 комната, 3 комната үйдө жашап жүрдүк. Чоң эле жүрдүк. Бир комнатада Санжар келинчеги менен, Эрдис келинчеги менен, бир комнатада мен Ырысбек экөөбүз жашачубуз. Талант эми оштук болгон үчүн ал үйүнө кетип калчу. Акеси эжеси бар ошонукуна барып келип жашачу. Бир комната Ырысбек экөөбүз жашачубуз. Бешиликтин убагында, мисалы, күркүрөп турган убагындачы, Тунар Курбаналиев, Тунар Курбаналиев болуп турган учурда, Рысбек Жантүрөев болуп турган учурда көп кыздар ашык болгон күндөр болгон да. Кат жазып, балким таанышалы депчи, автограф сурагандар. Ал учурда сонун болсо керек сезимдерчи. Анан кимиңиздерге көбүрөөк кат келчү ошол учурда? Тунарга келет эле да. Бешиликте Сулусу, Тунар, Санжар, Эрдистерге келет эле. Бабурда концерт коюп атсак, бир кыз катчы да мачы. Кол жазмасы аябай неме экен да мындай. Анан отурсак анан бир муандан мен беркилерди көргөзчү эмесмин. Чын талант Эрин Санжарга көргөзөчү эмесмин кат. Мен бар буга көнүп калгам да. Эмне болсо да буга көтөрүп берсин Ырысбек. Могуз жолугалы деп жазыптыр. Не кылайын десем, сен жолугалы деп жазган кантип окудуң деди да. Муну окуп турбайбы? Ушуга жолукпайбы десем, муну кардаш экен. Досум, кандай кыз экен, ону кол жазмасаң эле билип турат го, тамакка кете береличи. Келчи Ырысбекке деле. Манчам желе мындай келчи. Ал кезде мындай болчу. Ырысбекке кат бир аз азыраак келгени, Рахман агай сахнада турганда жашыбызды айтып тааныштырчу да. Үй бүлөлүк абалын, мындай айтып тааныштырчу. Анан Ырысбек булардын эң улуусу мына Ырысбек Жантүрөев. Бир кызым бар беле канча деп кайра сурап коет бу кишиден. Рахман ака секретинде айтып койду эле да. Каттар аз келди. Берага өлдү, келген катта жолдон айтып кетти, берет эле кирип алыпчы. Сиз айтып калдыңыз го, 50 жашта деле багың ачылат депчи. Рахман Разыков айтып калган барганда депчи, мен тамеки изеп атканда депчи. Канча жашыңызда үйлөндүңүз? Мен тайнем колдо чоңойгом. Баягы Санжардын окшош эле меники. Анан тайнем экөөбүз эле чоңойгонбуз да бир жагы. Ошондо бир эле кемпир менен мен эле чоңоюп атпайм. Ошондо адам неме эгоистраак болуп каласың да, мындай көчөгө да кошчу эмес да. Мындай балдар уруппа тияка барба деп ошондой болот го кемпирлер. Анан мындай чарадан эле кичинекичинерээк эле каса деп коет бизде. Кесе бар эле ошого толтуруп тамак салып түгөт дейт эле, ошого көрүп алыптым десең. Кийин студент болгондо жаман кыйналбадым. Узак тойбойт. Баягы кесе жок. Баягы кесе жаман көзүңөн өтөт да. Баягы техникумдун өзүнүн немеси студентский неме ашкана бар да. Еще жазып деле берет да. Мындай эле тарелкага бергендей болуп калат экен да. Тойбой калып анан кийин айылга келсем, суббота воскресенье келип турасың го. Ошондо арыктап кетипсиң го дешип ушундайларды сезип аттым да. Кийин анан көпчүлүк менен чай ичкенди анан көндүм да. Ошондо канча жашыңыз үйлөнүп калдыңыз? Ошондо мен бир 20 го дейм. 20 жашыңызда? Ооба, мен окуйм деп туруп алдым, техникумда окудум. Анан кийин техникумду 96 бүтүп, анан жүрдүм аякта канча-канча тил албай дегендейчи. Анан бар анан 20 жаштарымда үйлөндүм да. Баняны айтып бербедиң. Баня алуу илгери чыккан го дейм. Жок, айшына менен барган. Мал. Айнем работалык балдар уруп коет деп атпайбы? Анан ошо балдар уруп коет деп. Баягы илгери союз убагында бир эле баня суббота, воскресенье иштейт эле го, азыркыдай жайнаган жок. Анан бизде айыл кичинекей үчүн женский мужской жок да, неме. Чок эле? Чок эле, бирок пятница күндөрү женский, анан суббота күнү неме экен, мужской экен да. Анан воскресенье эс алган понедельник чыгып кетет экен. Анан мен субботага барышым керек да, мужской баняга барышым керек да, десем тайнем жок, балдар уруп коет. Пятница эле барабыз деди. Женскийге алып келем дейт да, чоңой эле калат. Айтат эле мен уят десең тарынат элем, карыган киши тарынып калат экен да. Тарынбасын да анан бар дегенсиз. Калп эле бир киримиш болуп коелу, жокул кетем деп ойлогом да.
ошондой кишилер да, советский кишилер. Бизде мен ошо советский немеге тарбиялап койгондой эле. Рахман акеге айтып берип атат. Ушинтип тайнам кызык киши эле. Эми эне үчүн бала кайсыл убакта болсо деле жаш көрүнөт, жаш баладан. Тем более буну баян баккан кемпир болсо кемпир баксанан Рахман аке ушинтип тайнам ушинтип берди бечара Рахматы. Баары деле жаш көрсөң баняга барганда ушинтип жок да пятницадан алып бара алат эле деди да. Деди Рахман деп күлүп атты. Кайсы малда десем, четиде окуп атканда. Чоң. Экөөңүздөрдү бага чыгармачылыктан сырткары эмне бириктирет достугуңуздарды? Экөөбүздү чыгармачылыктан сырткары тууганчылыгыбыз билдирет. Экөөбүз тең мундуз уруусунанбыз, мундуздарбыз. Ошол жагынан анын үстүнө бул мен ошо бир тууган байкем менен иштешип калган үчүн мындай үйгө көп келип жатып, мен кичинекей мен буларды көрүп чоңоюп калган үчүн мындай бир башкачараак башкаларга караганда, чыгарма чөйрөдө жүргөн адамдарга караганда, башкаларга досторума караганда экөөбүз ошол жак көбүрөөк бириктирип турат. Кийин үйлөнгөн адамдарынан үйлөндүк, ал жагы бириктирди. Баарыбыз эле бириктирип турат. 20 жашта үйлөнсөз сиз жана. Мен 27-нде, 28-ге чыкканда үйлөнгөм. Кээ бирлер айтат го мынтип. Жаш эле үйлөп койсоң жакшы экен, балаң эртерээк чоңоюп колуңан жумуш алып калат экен дешет го кээ бирлерчи. Мен ал нерсеге кошулбайт элем да. Себеби ар бир жаштын, ар бир учурдун өзүнүн бир доору бар да. Ошон үчүн мен ошо 28-ге чыкканда үйлөнгөм. Кудайга шүгүр. Немем жок, мындай жалоом жок да. Мисалы мен эрте үйлөнүп калдым, анан кап кеч үйлөнөм, эртерээк үйлөнгөндө мындай болмок экен деген нерсе жок. Кудайга шүгүр. Алланын буйругу менен бардыгы. Ырысбектик ошо 20-сында үйлөнүп алып, көп каттан калып кетти да. Эрте үйлөнгөн негизи эле кандай экен? Бешилик учурунда сиз үйлөнгөн болсоңуз, сиз гастролдоп кетип каласыз, мисалы да, үй бүлө багыш керек деген нерсе бар. Ал убакта мисалы канча айлык алып үйлөңүздөр? Неме ошол тайнем жалгыз болгон үчүн мен нем карып баратам, өлгүчө келиндин колунан чай ичем дегирчи да. Анан ошондо деп атып анан 20-га барып үйлөнгөм да. Анан бир кызым бар. Айтолкун деген кызым бар, азыр мына куда сөгүс бар дегендей. Анан ошол сен айткандай неме сахна менен үй бүлө туура келбейт экен бири-биринечи. Мисалы үчүн сахнага кетип калсак биз 1 айлап, 2 айлап, азыр эми 10 күндө, 15 күндө анан үй бүлө калып калат экен да. Анан сахнадагы биздин концерттагы тоо келип болчу. Карта ойногондой эле господин эле. Кээде болуп калат, кээде болбой калат. Ошентип эле неметчүбүз да. Ошол анан эми ар ким өзүнүн ырыскысы менен дегендей неметип келаткам. Ырысбекти минтиштет да. Кээ бирлери эми биринчи турмушу болбой калды. Анан көпчүлүгү минтип айлабаш да. Ырысбек өзүнчө бешиликке кетип, анан звезда, анан минтип, анан анантип депчи. Мен Ырысбектен бешилик эмес, ушу күнгө чейин мен жылдыз оорусун көрө элекмин. Жылдыз оорусу эмне экенин бул түшүнбөйт. Балким биз ооругандарбыз, ооруп жүргөндөрбүз. Мен ал нерсени мындан биз бири-бирибизден байкайбыз, жылдыз оорус менен ооруп атканыбызда. Мен мындан байкай элекмин. Биринчи турмушун ошол болбой калышы менен айтпайм. Мен унукунда жатып барып келип ушинтип чоңойбуз да. Өзү айткандай эле баягы чыгармачыл чөйрөдө адамдын ошол бир калыпка келип алганга чейин үй бүлөгө аябай оорчулугу тиет да. Ал кезде бешиликтебиз. Болгону 100 сом, 150 сом гана суд үстүнө акча алабыз. Ал кезде группаны эч ким тааныбайт. Концерт болсо болуп калат, болбосо болбой калат. Бул деген семейный бала да. Үйүндө келинчеги бар. Аларды каржылаш керек. Ушул нерседен эле биринчи келинчеги менен ушул эмеси туура келбей, шарт туура келбей турду. Ушундан бир аз таарынч болушунан гана ажырап кетти. Анан так мен Ырысбектин бир да жолу Назгүлдү сөккөнүн же башка кылган мен не только Назгүл, андан кийинки аялдар негизи эле мен мурун бирөө сөккөнү кылекмин. Буну любой куудулдан сурап билет бардыгы. Бул бирөөнү элеңдеп сөкпөйт да. Мен айтпайм, жанагы ошо элпектик ошондо ошондон. Ошондон да. Бул балким ошондон гана аны көпчүлүгү Ырысбек анан бешиликке кетип, анан звезда болуп кетип да. Жок, ал андай эмес.
алар билбейт да, кичине Алар билбейт да. Айта беришет да. Жана чужой семья темный лес дегендей эле да. Ошол нерсе сизге катуу тийчү эмеспи өзүңүзгөчү, мисалы ошентип айткандарчы, мисалы респект деген. Жок, мен алар көңүл буруп кошулуп кетип анан көңүл буруп айтпайт да. Үйлөсү менен эки ажырым жолго түштү депчи. Жок, аны буга айтышпайт да. Мага айтышпайт да. Буга айтышпайт. Өздөрүнчө сүйлөшөт. Өздөрүнчө сүйлөшөт. Мен угуп калган учурларым болду. Сыртта жүргөндөр угулат да. Тааныштардан мен угуп калган, мен укканда ошентип айтчым. Баарынча. Анан мен айткандан деп. Укмайча, ошондо туура билбейт. Сиздердин сатираңыздардын арасында көп аялдуулук темалары бар го. Мен болбогондо мен 3-сүндө эле албадым, 4-сүндө эле албадым деген сатираларчы. Ал сатирал жашоодон келип чыкканбы же ушундай бир коомдо болгон көрүнүштөрдөн улам чыкканбы? Эми бул кээ бир нерсени жашоодо өзүнүн жашообузда болгон нерселер, кээ бир нерселер устаттардын арасында болгон нерселер, жана көп алып кайра айылган немелердики эми устаттардын арасынан алынган нерселер алар сатиралар. Кээде саясатчыларга деле тийип кетет ошондой сыяктуу. Сизде негизи эле сахнадан көп учурда бир көрүлекпиз, мисалы Тынар агабызды көрүп жүрөбүз сахналарда, концерттердечи. Сиз көрүнбөй кеттиңиз. Мен ошо пандемия болду го. Ошондон кийин чыга элекмин. Мен мындай эле чакырган жерге барып коюп эле неметип коюп атам. Анан Тынар дагы көбүнчө жалатта ошто болуп калып, анан экөөбүз дагы мындай сатира элдер көп сурап калат, экөөңөр эмне ойнобой калдыңар деп. Анан ал аякта болуп калып, мен биякта болуп калып, сатира деле ойной элекпиз да. Анан Москвага да барып келдим, пандемияда бекер отурбай. Андан келгенден бери ойной элекпиз. Анан буюрса, мына жаңы жылдан кийин мен 50-ге толот экен. Счетчик айланып кетиптир дегендей. Анан Карасаңыз эле, аркага айландыра албайсың деген. Артына бирдеме тыгып коет бе? токнобусун дейсиз. Анан ошо 50-ге чыгат экенбиз. Анан ырымын кылып, ошол 50 жылдык, сахнада 25 жылдык деп бир сонун концерт коебуз да. Эмдиги жылы буюрса. Мына жаңы жылдан кийин мүмкүн жаздын айынан ошол Ырысбек деп 50-ге чыгарып алсак, анан кийин Кудай берсин 50 жылдык юбилейлик концертине экөөбүз ойноп жүргөн жакшы сатирлардан бир экөөнү, анан жаңы сатирлардан бирди ойнойбуз деп баардыгыбыз сүйлөшүп неметкенбиз. Кудай берсе 50 жылдыкты өткөрөбүз. Ошол 50 жылдыкка даярдык азырынча. Ырысбектики. Меники болсо эртең 1-январдан 7-январга чейин Ошто концертибиз. Борончубай экөөбүздүн концерттин темасы жаңы жылда белек проблемабы же желек проблемабы деген. Азыркы учурда баягы бешиликтин балдары барыңыздар чогулуп катнашып турасыздарбы? Үй бүлөлүк катнаш барбы мындай иш-чара? Чын айтканда үй бүлөлүк катнаш жок. Телефондо сурашып турабыз. Бул Ырысбек, мен, Санжар, Эрнис сурашып турабыз телефондо. Талант менен мен чыны Кудайы канчадан бери кече Рахман акенин концертинин алдында жолугуп учурашып сүйлөштүк. Эми ал баягы дават жолу менен кетип, ислам жолу менен кеткен үчүн көп бизге аралашпай калды. Анан кече келип сүйлөшүп, анан азыр бешиликте группа ачып койдук, эми группада сүйлөшүп турабыз. WhatsApp группада. Ар ким арган адда жашайт да. Админибиз ошо талант окшойт по-моему. Талант ачты. Ошол ачыптыр. Бешилик группасы ачылды кайра. WhatsAppта. Жалгыз жүрө берип зериккен окшойт. Суукта дават жок, зеригип калбайын деди. Сен бизге дават кылайын деди. Эми буюрса кайрадан бешилик командасы биригеби? Тобу биригип балким бир жаңы сатиралар чыгасыздар. Кече ушул тууралуу айтты. Бир ушул бешиң чогул бир концерт койсоңор болот эле деди. Анан эми азыр Ырысбек, мен өзүм жаңы жылдык концерт менен турам. Эртең Ырысбек 50 жылдык концертине дайындалат. Ушу Ырысбектин концерти өткөндөн кийин, эми баары Ырысбектин 50 жылдык болгондон кийин кайрылып барып чогулабыз да. Ошондо ошол маселени сүйлөшөлү деп атабыз Ырысбектин концертинде. Айтып коем, эркин нерселерин айтпадым, айтып коеюн деп берейин. Ийгилик сизге. Арманыңыздар, урмаңыздар буюрса концертиңизди аман эсен өткөрүп алыңыз. Сиздерге ийгилик, бешилик тобу кайрадан биригип бир чоң сахнадан кайрадан жалпы командаңыздарды, жалпы тобуңуздарды күтөбүз. Рахмат, ийгилик бар силерге Сага да ийгилик. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз жалпыңыздарга менде бир дос бар берүүсүн тартууладык. Студиябыздын коноктору бешиликтин экилиги Тынар Курбаналиев жана Рысбек Жантөреев болду. Кайрадан амандашканча барып алыңыздар.